Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 8-октябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жагымдуу кабар: Кыргызстандык эки балбан Азия оюндарынан коло медаль утту. Кыргызстандык спортчулар Орозобек Токтомамбетов менен Ая Лазарев Азия оюндарында эркин күрөштөн коло медаль тагынды. Токтомамбетов 74 кг салмак категориясы боюнча келемге чыгып 3-орун үчүн тажикстандык спортчу менен күч сынашты. Натыйжада ал атаандашына жеңил узасын тарттырып 4-2 эсебинде утту. Ал эми 125 кг чен бирдикте чыккан Лазарев өзбекстандык Хасанбай Рахимовдон соңку секундта медалды жулуп алды. Башында атаандашына 6-2 эсебинде утулуп жаткан, бирок акыркы 10 секундтан ичинде 4 упайлык 2 ыкма жасаганга үлгүргөн. Мында акыркы аракети бааланып ага жеңиш ыйгарылмак. Бирок Рахимовдун машыктыруучусу макул болбой челлендж басты эле, жыйынтыгында калыстар менен негизсиз талашканы аныкталды. Ал үчүн кыргызстандык балбанга дагы бир упай берилип, натыйжада келемдеги таймаш 7-6 эсебинде Лазаревдин пайдасына аяктады. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ушул App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги. Кыргыз-Тажик чек арасынын 43 чакырым тилкеси макулдашылды. Кыргыз-Тажик чек арасынын 43,32 чакырым тилкеси макулдашылды. 3-октябрдан 8-октябрга чейин Баткен шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жана чек араны делимитациялоо, демаркациялоо боюнча жумушчу топтору жолугуш өткөрүштү. Бул тууралуу министрлер кабинетинен маалымдалды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлган. Өкмөттөн белгилешкендей, бир жума ичинде Кыргыз-Тажик чек арасынын 43,32 чакырым тилкеси макулдашылды. Тараптар калган тилкелерди тактоо боюнча иштерди кийинки жолугушуда улантышат. Кезектеги жолугушу Тажикстан Республикасынын аймагында болот. Жолугушу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайында өттү деп айтылат маалыматта. Аю заводунун директору кармалды. Ал Шаршембек Абдыкеримовдун тууганы. Аю заводунун издөөдө жүргөн директору Тыныбек Исаев кармалды. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына укук коргоо кызматкерлери билдиришти. Айтымдарында 2 күн мурда Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан Аю холдингинин ээси Шаршембек Абдыкеримовдун жакын тууганы Аю ЖЧКсынын издөөдө жүргөн директору Тыныбек Исаев кармалган. Издөөдө жүргөн Абдыкеримовдун дагы бир жакыны кармалып, ал үй камагына чыгарылган. Өздүк булактардын маалыматына ылайык, Шаршембек Абдыкеримов АКШ белгилей кетсек, 2023 жылдын апрель айында ИИМдин тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин алкоголдуу жана алкоголдук продукцияны мыйзамсыз өндүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Иш алкоголдук продукцияны өндүрүүнү көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик агенттик менен биргеликте териштирилген. Анын алкагында спирт заводунун 3 кызматкери. 1971 жылы туулган Токмок Булс жаактын башкы директору АА спирт заводунун күзөт бөлүмүнүн башчысы 1982 жылы туулган МТ жана башкы технолог 1988 жылы туулган ИА кармалган. 1-май райондук сотунун 2023 жылдын 8-сентябрындагы чечими менен Аю холдингдин ээси Шаршембек Абдыкеримов соттун чечими менен СИЗО 1-ге сырттан камакка алынган. Кумтур Голд компани ЖАК материалдык техникалык камсыздоо жана логистика бөлүмүнө жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнө 2 жылдык стажировкадан өтүү үчүн тандоо жүргүзөт. Тапшыруунун акыркы мөөнөтү 20-октябрь саат 16:00 чейин. Талаптар: логистика, материалдык техникалык камсыздоо, экономика багыттары боюнча жогорку билим. 2022 жылдын 2019 жылга чейин жоштордун бүтүрүүчүлөрүнөн арыздарды кабыл алабыз. Адистик боюнча иш тажрыйбасы же практика өткөндүгү артыкчылык болот. Microsoft Office менен жогорку деңгээлде иштөө жана компьютердик чеберчилик, англис тилин билүү милдеттүү. Өнүгүүнү каалоосу, жигердүү, энергиялуу, коммуникабелдүү, жоопкерчиликтүү, айлана чөйрөнүн талаптарына ылайыкташа билүү, чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштей билүү, чыгармачылык, максатка умтулуу, командада иштей билүү, стресске чыдамдуулук жана сылыктык. Милдеттери: жөнөтүүчүлөр сток позициялар сатып алуу тапшырмалары боюнча маалыматтарды киргизүү боюнча сатып алуулар боюнча ички программа менен иштөөдө жардам көрсөтүү. КГКнын
КГКнын жоболордун талаптарына жана мыйзам ченемдерине ылайык пайдалануучулардын билдирмелери боюнча товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн болушун камсыздоо, товарлардын болушуна жана чыгымдалышына мониторинг жүргүзүү, рынокту жана товарлардын баасын талдоо, акыркы сатуучулар жана акыркы колдонуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, буйрутмаларды экспедициялоого көмөктөшүү, келишимдерди сатып алуу буйруктарын даярдоо жана макулдашуу жана башкалар. Стажировканын шарттары: акы төлөнүүчү стажировка, стажировканын узактыгы 2 жыл, стажировка өтүү орду Бишкек шаары, Кеңседе. Стажировканын графиги 5-2, тандоого катышуу үчүн сизге төмөнкүлөр керек. Анкетаны толтуруп, бардык керектүү документтерди 2023 жылдын 20 октябрында 2023 жылдын 20 октябрдын саат 16:00 чейин кечиктирилбестен тиркөө керек. Толук маалыматты биздин видеонун астындагы жана комментарийдеги шилтеме аркылуу кирип, толук маалымат алып катышсаңыздар болот. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын дагы простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай, үшүп, орой берет. Ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колубутуңуз жылбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан, жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга. Интернетте Камчыбек Көлбаевдин жубайымын деген аял видео кайрылуу жасады. Интернетте Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин жубайымын деген аял видео кайрылуу жасады. Ал TikTok социалдык тармагында 7 октябрда жарыяланды. Аялдын айтымында ал Камчы Көлбаевге турмушка чыкканда жолдошу карапайым жигит болгон жана эч кандай макамы болгон эмес. Ал эми Камчы Көлбаев менен экөөнүн 6 баласы, 8 небереси, 2 келини жана 3 күйөө баласы бар экендигин билдирген. Чет жерде эч кандай эсептерибиз жок. Ал үй бүлөсүнө эч кандай миллиондорду таштаган жок. 4 октябрда Крим Төбөл Камчы Көлбаев, Камчы Асанбек атайын операцияда УКМК кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтүүдө өлтүрүлгөн. 5 октябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары мыйзамдагы ууру деген болбойт деген. Ошол эле күнү Сакал Кайман аттуу Крим Төбөл мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын айтса, 6 октябрда Дженга Кайман аттуу Крим Төбөл эч кандай макамы жок экенин билдирген. 7 октябрда Камчы Көлбаевдин жеке жан сакчысы катары таанымал Узун Улан Кайман аттуу Улан Барчекеев дагы криминалдык макамдан баш тартып видео тараткан. Израиль узакка созулчу оор согушка киришти, өкмөттүн билдирүүсү. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху социалдык тармактагы баракчасына өлкө узакка созула турган согушка киришкенин жазган. Биз Хамас тобунун кандуу кол салуусунан улам узакка созула турган татаал согушка киришип жатабыз. Учурда анын биринчи этабы аягына чыгып калды. Анда биздин аймакка бастырып кирген душмандын көп бөлүгү жок кылынды деген Нетаньяху. Ошол эле учурда Израиль Газада дагы чабуулдук этапты баштаган. Ал өлкө максатына жетмейинче тынымсыз уланат. Премьердин канцеляриясынын маалыматы боюнча, министрлер кабинети бир катар ыкчам чечимдерди кабыл алган. Алар Хамастын жана ислам джихады топторунун аскердик саясий аракеттерин жок кылууга багытталган. Көп жылдардан бери Израилдин жарандарын коркутуп, зыян келтирүүчү аракеттерин жок кылуу боюнча чечимдер кабыл алынды дешти канцеляриядан. Маалыматтарда айтылгандай, Тель-Авив Газа секторуна электр энергиясын берүүнү, күйүүчү май менен товар жеткирүүнү токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Өз кезинде Израилдин коргоо министри Йоав Галант өлкөнүн бардык аймагына өзгөчө абал режимин киргизүүнү тапшырган. Жаңжалдын чоо жайына келсек, ишемби күнү эртең менен Газа секторунан радикалдар Израилдин аймагына миңдеген ракета учурган. Хамас тобунун согушкерлери Израилдин чек арадагы райондоруна кирип барды деген маалымат тараган. Полициянын айтымында алардын саны өлкө боюнча 14 жерде 60тан кем эмес. Хамастын аскердик бөлүгү Израилге каршы Потоп Аль-Аксы деп аталган операция баштаганын жар салды. Анклавдан 5000 ракета кое берилген. Кыймыл өкүлүнүн айтымында
айтымында 35 израилдик аскер адамы туткунга алынган. Израилдин армиясы темир кылыч аталышындагы контртеррордук операция баштаганын билдирди. Ондогон истребительдер Газа секторундагы Хамаска сокку урууда. Бийлик Израиль согуш босогосунда турганын айтып, өлкөдө өзгөчө абал режими жарыяланды. Акыркы маалымат боюнча кагылышуудан 300дөн ашуун израилдик каза тапты. 1864 киши жабыркаган, ал эми Газа секторунда 232 адам көз жумуп, жабыркагандар 1700 болду. Кыргызстандагы тегирмендерде ундун баасы көтөрүлгөн жок. Тегирменчилер ассоциациясынын президенти Рустам Жунушев Кыргызстандагы тегирменчилер, өндүрүшчүлөр ундун баасын көтөрбөгөндүгүн айтты. Өлкөдө ун тартыштыгы жаралбайт. Ун саткан ортомчулар бааны жогорулатып элди дүрбөлөңгө салууда. Учурда тиешелүү органдар базардагы ун баасынын кескин өсүп кетишин алдын алып, атайын рейдтерди да уюштурганын Рустам Жунушев уулу Спутник Кыргызстан радиосунун эфиринде маек куруп жатып билдирген. Анын айтымында Казакстандагы аба ырайынын өзгөрүп, жаанчыл болгонуна байланыштуу буудайга болгон баа көтөрүлүп жатат. 3 апта мурун эле унга болгон баа туруктуу сакталуу эч кандай маселе жаралган эмес. Казакстандагы аба ырайынын өзгөрүп, жамгырлуу болгонуна байланыштуу буудай жакшы чогулбай калды. Анткени буудай жатып калса, комбайн аны чаба албайт. Мындан улам өндүрүшчүлөр Казакстандын ичиндеги бааны көтөрүп койду. Биз коңшу өлкөдөн унга болгон керектөөнүн 50%-на чейинки көлөмүн ташып келебиз. Кыргызстандык импорттоочулар 1,5 миң сомго чейин кошуп жиберишти. Аны улай рынокто жергиликтүү ундун баасын жогорулатып салышты. Республикадагы тегирменчилер, өндүрүшчүлөр ундун баасын көтөргөн жок. Мунун баарын ортомчулар эле жасап, элди дүрбөлөңгө салышууда. Өлкөдө ун тартыштыгы жаралбайт. Өкмөт убагында тиешелүү чараларды көрүп, маселени чечип келет. Андыктан кабатыр болуп ызычуу салуунун кажети жок, деди Жунушев. Ошондой эле Адис мамлекеттик материалдык резерв фонду керектөөчүлөргө унду коюлган баа боюнча камсыздап берип жатканын кошумчалады. Ысык көл Чокталда тойдо 24 киши ууланган, арасында балдар да бар. Ысык көл район Чоктал айылында тойго барган 24 киши тамакка ууланган. Бул маалыматты Ысык көл район аралык оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери тастыктады. Аталган борбордун башкы дарыгери Алина Токтоназарованын айтымында тургундардын бири үйүнө той берип, сырттан ашпозчуларды жалдаган. Ошол эле 5 октябрь күнү тамакка уулангандар Чолпон Ата райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө түшө баштаган. Тамакка ууланган 24 кишинин 9-14 жашка чейинки балдар, калганы чоңдор. Учурда ооруканада 15 киши жатат. Абалы орто, деди башкы дарыгер. Оғанстандагы жер титирөөдөн 500гө жакын адам каза болду. Оғанстандын түндүк батышындагы Герат шаарында болгон жер титирөөдө 500гө жакын адамдын өмүрүн алганын Кызыл Жармай уюмунун өкүлү Эрфанулла Шарафзой билдирди, деп маалымдады Reuters агенттиги. Ага чейин Оғанстандын коргоо министрлиги мурдагы Twitter социалдык тармагында 100гө чукул адам каза болуп, 500дөн ашуун адам жаракат алганын билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын геологиялык кызматы 6,3 балдык жер титирөө болгонун билдирген. Израилдеги куралдуу кагылышууда жабыркагандардын арасында Кыргыз Республикасынын жарандары жок. Израилдеги кандуу кагылышууда жабыркагандардын арасында Кыргызстандын жарандары жок экенин Тышкы иштер министрлиги билдирди. Элчилик Израиль тарап менен байланышта кырдаалга мониторинг жүргүзүп жатат. Өлкөдөгү кыргызстандыктардан кабар алынууда, деп айтылат маалыматта. Министрлик мекендештерге тирешүү жүрүп жаткан жерге барбай турууну эскертип, зарылык жаралса +90 54 56 89 68 00 телефону аркылуу байланышка чыгуу керек белгиледи. Жаңжалдын чоо жайы. Ишемби күнү эртең менен Газа секторунун радикалдары Израилдин аймагына миңдеген ракета учурган. Хамас тобунун согушкерлери Израилдин чек арадагы райондоруна кирип барды деген маалымат тараган. Полициянын айтымында алардын саны өлкө боюнча 14 жерде 60тан кем эмес. Хамастын аскердик бөлүгү Израилге каршы Потоп Аляксы деп аталган операция баштаганын жар салды. Анклавтан 5000ге чукул ракета кое берилген. Кыймыл өкүлүнүн айтымында 35 израилдик аскер адамы туткунга алынган.